Урматтуу Дайна Сатырбаевич, кандай гана кылмыш болбосун, ал тонокчулукпу, каракчылыкпы, саясий кылмышпы, катарда кылмыш кылмыш. Кырсык. Кыргыз кыргызга душманадагы кырсыкты каалабайт. Кырсыкты баскан кишини дабалабайт. Кырсыкты кылмышты баалабайт. Анан айтыңызчы, мына тергөөнүн купуялуулугу дейсиз да. Тергөөнүн купуялуулугун ачыктаган кишинин жоопкерчилиги каралабы? Каралат, албетте. Сиз азыр анча-мынча ачыктап жиберген жоксузбу да? Жок. Сиз айтпадыңызбы? Акча талап болгон, ошон үчүн саясий Акча талап болгон ал сурак протоколдо. Бул тергөөнүн маалыматы да. Ооба. А сиз тергөөнүн маалыматын ачыктап атпайсызбы? Бул жерде бул ачык-ачыкка маалымат берилет ал. Андан башка ыкчам иштерибиз, алып барган иштерибизди биз сыртка чыгара албайбыз. Анан буну саясат отосто бул кандай болгон күндө дагы бул саясатчынын бир тууганы. Айда анын кызматы бул саясий кызмат. Анан кара басып турган кишини бул каралаган өзү акмакчылык, надандык. Анан саясат кайлатып аткан ириде МВД өзүңөр болуп атпайсыңарбы? Саясат жок деп атасыңар. Саясат жок дегендин өзү бул тактоо эмес, бул мактоо эмес, бул актоо болуп атпайбы? Актанбай тургула да. Тергөөчүнүн бүтүмү бул соттун өкүмү эмес. Соттун өкүмүнөн башка тарыхтын өкүмү болот. А балким 5 жылдан кийин бул саясий буйрутма болгон болсо, анда кандай болуп калат? Ошон үчүн алабармандыкка, аша чыккандыкка барбаш керек да. Саясат жок дегенден кийин бул өзү саясатка айналып кетти. Бүгүн күн тартибисине киргизбейс деген оюн өзү саясат болуп кетти. Саясий боёкту боёткон өзүбүз болуп атпайбызбы? Дайнар Сатырбаевич, кыргыздын башында дегеле кандай гана адам болбосун кара баспаш керек. Кайгы каптабаш керек, кырсыкка чалынбаш керек, болмош керек. Ал ар кимдин башында өлүм менен өмүр адамга бир гана жол берилет. Ушул жерде аярым мамиле кылыңыздар. Сиздер ириде иликтеп табып келсеңер, акыбетиңер жогору болот. Биз депутаттар саясатка айланып аткан жокпуз. Өзүңөр саясатка айланып. Ошон үчүн бир ыкчам иштерди жүргүзүп, ишти иликтеп, жириктеп берет деп ишенем. Рахмат. Жарайт.